Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер балдардын сынагына сынбайсың программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин программа абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Анткени биздин каарман балдардын суроолоруна кандай жооп берет болду экен? Алдыдагы мүнөттөрдө чогуу күбө болмокчубуз. Анда эмесе программаны баштасак. Алы мырза, эч ким билбеген сырларыңыз барбы? Эч ким билбеген кээ бир сырларым бар. Күтүлбөгөн суроолор болуп калып, ошол сырларды ачууга туура келип калса, айтканга батын аласызбы? Ооба. Балдар ар кандай суроолорду даярдап келишкен. Жооп бере албай калам деп коркпойсузбу? Кудай билет. Анда эмесе урматтуу конок, программанын тартиби төмөнгүдөй, тааныша алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз, демек бир гана суроодо жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот. Эгер жоо түшүнүктүү болсо, программаны баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсың программасынын бүгүнкү каарманы Кыргыз элинин сыймыктуу уулдарынын бири Төкмакын Алы Туткучов болот. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Алы мырза, программанын эрежеси боюнча программанын башында өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт бар. Даяр болсоңуз баштасак. Менин атым Алы Туткучов, Төлөгөндүн уулумун. 1983 жылы Талас облусунда Манас районунда Арал деген айылда, Бауыр деген көчөдө 115-үйдө кадимки эле бир жумушчунун үй бүлөсүндө туулгам. Алымкул Үсөнбаев атындагы орто мектебин аяктагандан кийин Бишкектеги Бүбүсара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр окуу жайын бүтүрүп, анан улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес фольклордук тобунда акын катары иштеп келе жатам. Ошол эле маалда Айтыш коомдук фондунда мүчө болуп, Ашыралы Тууганбай, Эстебес Замирбек аталарыбыздан таалим тарбия алып, бүгүнкү күндө а кишилердин ордугу жогуна байланыштуу өзүбүздөн кийинки келе жаткан жаш шакирттерге сабак таалим тарбия берүүдөбүз. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, калган маалыматтын баарын биз азыр балдар берген суроолор аркылуу алмакчыбыз. Алы мырза, даяр болсоңуз, биз программаны баштасак. Кезек биринчи суроодо. Класстык журнал фамилия боюнча башталат. Кийин балдарыңыз биринчи жазылып калып, нааразы болушпайбы? Кандай ойлойсуз? Менин балдарым эч качан нааразы болушпайт. Анткени менин балдарымдын атын мага эмес, чоң атасына жаздырганда Төлөгөнов болуп эң артында болот. Кийинки суроо. Аялыңыз нарындан экен. Эмне үчүн Таластан алган эмессиз? Балким каражатыңыз жетпей калгандыр. Калыңына. Каражатымдын канча болгонун билбеймин. Кайынатамдан бир сурап көрөйүн. Нарындан алганымдын себеби кыргызда жети улуттун тилин бил, бирок жети атаңдын кимин бил дейт. Себеби дегенде жети атага чейинки кан аралашып кетсе, бул балдардын сапаты начар болуп калат. Ошон үчүн жер алмаштырып, суу алмаштырып алыстан алган жакшыраак. Сизге дагы кеңеш берем, алысыраак тийиңиз. Сиз кайын журтуңузга жаңы күйөө алып барганда койсой, жиликте деп сынап көрдү беле? Уят болгон жок белеңиз? Мен ошентип сынап көрөт дегенде алдын ала эле сурангам. Мен кой соймок тургай чымчык союп көргөн эмесмин. Анткени мен боорукер баламын. Кан чыгаргандан корком десем, болуп тур келе бер өзүбүз соебуз дешкен. Сиз коштуруп сөздөрдү абдан төгүп келесиз. Ал эми сизден бир сураныч орусча төгүп берсеңиз. Ой, Акмарал, как дела? Горячий привет от меня. Душинти орусча төгүп ырдайм, кыргызчам болот от мена. Өнөрдү жаштар бааласа, жаштардан акыл эс жатат. Кээде баалап баалабас тиктеген көздөрүңөрдө кеп жатат. Кээ бир шаардык жап-жаш бөбөктөр. Это чё за песня? Два раза ударит, полчаса кричит деп жатат. Азаматсыз, кезек кийинки суроодо. Аялыңыз жакынбы же комузуңуз жакынбы?
Экөөнүн орду бар. Үйгө барганда аялым жакын, сахнага келгенде комузум жакын. Сиздин тойдогу ставкаңыз канча сом? Менин тойдогу ставкам ар кандай. Себеби кимдир бирөө ачылып, чачылып той берет. Кимдир бирөө карызын жашырып той берет. Ошого жараша. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Мен кандай тойго ырдасам, мен тойдо алган акчамдын тең жарымы бизде көптөгөн кайрымдуулук фонддорубуз бар. Мисалы элиң барсыңбы деген жана башка ушул сыяктуу ошол фонддорго кетет. Кызыл микрофон. Тойлорго көп эле чыксаңыз керек. Байларды мактап ырдайсызбы? Мактоо менен каалоо тилектин айырмасын билип жүргүлө. Эгерде мен кимдир бирөөнү мактап, көрүнүшүң манастай, көкүрөгүң таластай деп мактасам, бул мактоо. Эгерде аман болгунуң, адам болгунуң, бактылуу бол деп айтсам, бул каалоо тилек. Ошон үчүн бизде мактоо эмес, каалоо тилекти көп айтып ырдайбыз. Ушул эле суроону улай алып баруучу катары Алым мырза сизге бир суроо. Илгери байманаттар акындарды мени мактап ырдап койчу деп акча төлөп, аларды ырдачу эле. Азыркы учурда биздин заманбап саясатчылар мени мактап ырдап койчу деп сизге акча сунган болду беле? Болгон, болуп келген, мындан ары дагы боло берет. Ошон үчүн сиздер байкасаңыздар, биздин төкмө акындар элдик болгондугу үчүн эч качан шайлоодо үгүт иштерине чыкпайт. Кийинки суроо. Төкмө акындары жаштайбыз, деги эле өзүңүздүккө келсемде. Мен төкмө акынмын. 1,5 миллиард Кытайдан чыккан жок төкмөлүк. Төбөлдөр чыккан, Орустан чыккан жок төкмөлүк. Бир гана кыргыз менен казакка тиешелүү. Анын ичинде 5 миллион кыргыздын ичинде бизге насип болгондон кийин бул өнөрдү кесип кылып карманып жүрбөй коюунун өзү Кудайга кылган кыянаттык болуп калышы мүмкүн. Кызыл микрофон. Сиз абдан жакшы ырдайсыз, көптөгөн адамдарга жагат. Ал балким эстрада ырчысы болуп аларсыз. Эстрада ырчысы болуп алсам болот, бирок эстрада ырчысы болуп алыш оңой эле. Төкмө акындар эстрада ырчысы боло алат, а эстрада ырчылары төкмө акын боло албайт. Ошон үчүн биз дайыма кыйын жеринде жүрүүнү каалайбыз. Кийинки суроо. Алым мырза, сиз атты ирети менен токуп бересизби? Атты ирети менен токуп берейин. Биринчи аркандалып турган аттын башына ноктону салабыз. Бутундагы арканын чечебиз, жетелеп келебиз. Алыска минээрдин алдында чөптө турган ат суу сашы мүмкүн, биринчи суу карабыз. Анткени минип келип токтогондо тери кургап кетпеш үчүн. Андан кийин биринчи ичмекти салабыз, тердикти салабыз. Тердиктин үстүнөн ичмекти салып, ичмектин үстүнөн желдикти салабыз, желдиктин үстүнөн ээрди коебуз, куюшканын илебиз, көмөлдүрүгүн илебиз, андан кийин үстүнө көрпөчөнү салып туруп, басмайылын бек тартып, о бисмилла деп тартып туруп, ноктону шыпырып туруп, башына жүгөндү салып, оң жагынан эмес, сол жагынан биринчи сол бут менен тээп, ээрдин кашы менен тизгинди кошо кармап туруп, оң бутты ашырып минсек, андан ары сапарыбыз шыдыр болот. Жана сиз Кийинки суроо. Сиз таластык экенсиз, мактанчак эмессизби? Жана мен кирип келе жатканда бир суроо сурабадыбы? Эч ким билбеген бир сырыңыз барбы деп. Эч ким уга эле бирок ошону айтып коеюнчу. Мен өтө мактанчакмын. Сары микрофон. Акындарда плагиат деген барбы? Акындарда бар. Себеби кимдир бирөөлөр айтат, мен эч кимдин акылы менен жашабайм, өзүмдүн гана акылым менен жашайм дейт го. Биз башкаларды тууроо менен, башкаларды кайталоо менен, бул жашоонун өзү кайталана бергендиктен бул нерсе бар. Кызыл микрофон. Ал агай, сиздин сахнадагы атаандашыңыз ким? Менин сахнада атаандашым жок. Сахнада өнөктөшүм бар. Себеби биз акындар бир дененин мүчөсүндөйбүз.
Эгерде бир колуңа тикенек кирип кетсе, бүткүл дене ооруган сыяктуу, сахнада бир акын алсырап калса, демек бүткүл айтыш алсырап калат. Ошон үчүн жаныңдагы өнөгүң күчтүү болсо, сен дагы күчтүү болосуң. Сахнада мени менен ким тең чыккан болсо, ошонун күчтүү болушун каалайм. Сары микрофон. Бул жашоодо сиз үчүн кимиси маанилүү? Үй бүлөңүзбү же чыгармачылыгыңызбы? Албетте, ар бир эркектин моюнунда акыретте дагы, бул дүйнөдө дагы жооп бере турган жоопкерчиликтер бар. Ошолордун бири менин үй бүлөм кол астымда болгондуктан мен сөзсүз түрдө үй бүлөм үчүн жооп берем. Ошон үчүн үй бүлө маанилүү. Чыгармачылык деген үй бүлөдө дагы аралашат. Кичинекей бала ойноп аткан кезде анан душ астынан танка жарылды деп аткандын өзү чыгармачылык. Баланын тили чыгып ойной баштаганда чыгармачылык башталат. Үй бүлө чыгармачылык дайыма эриш аркак. Кызыл микрофон. Биз билбеген аал жөнүндө айтып бересизби? Силер билбеген аалы силер сахнадан көрүп, чапан кийип, калпак кийип, мындай чоң атадай сөздөрдү сүйлөп олтуруп, бул чоң атадай окшойт, акылдуу окшойт деп ойлошуңар мүмкүн. А мен үй бүлөмдө жөп жөнөкөй, башкача айтканда, тизесине чейин ылайды кечип, мурду башы көө болуп, казан жагалбай, от жагалбай, үйдөн жумуштан келгенде үйдөн балдарым тосуп алса, жөрмөлөп алып, аларга ат болуп үстүмө мингизип, ат десем дагы бийигирээк болуп кетер, эшек болуп жүргөн аалымын. Сөз менен жеңген эң чоң жеңишиңиз жөнүндө айтып бересизби? Мен сөз менен эч кимди жеңе элекмин, дайыма жеңилүүнүн үстүндө келатам. Абдан жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Балдардын сынагына сынбайсың программасынын биринчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайрадан жолугушабыз. Коомдук биринчи каналда Балдардын сынагына сынбайсың программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин каарман Төкмө акын Алы Туткучов. Биз болсо программабызды улантабыз. Кызыл микрофон. Алы айке, мектепте ар бир эле баланын кличкасы болот. Сизде да кличкаңыз бар беле? Жана Сары деп досторуңуз шыңдачу эмес беле? Мени Сары дешчү, бирок мен айтчумун, мен сарымын, болгондо да арымын. Билсеңер арынын балымын, билбесеңер арынын зарымын дечим. Саламатсызбы? Сиз Токмолукко келгенде сизди ким түрткү кылган жана сиздин тарбиялаган устатыңыз ким болгон? Биринчи устатым атам менен апам. Анткени атамдын аты Төлөгөн, бирок айылда Төлөгөн десе эч ким тааныбай Төкөнбай дешчү. Баламдын атын Аалы койсом, Аалы Төкөнбаев болот. Анан орус тамгасында жок болгон үчүн, ал кезде СССР болчу да, Аалы Токонбаев болот. Анан Аалыдай акын болот деп жакшы тилек ниет менен атымды Аалы коюшкан экен. Ата-энемдин тилеги орундалып, ата-энем устат болуп, үйрөтүп, андан тышкаркы устатым айылда Асанкан Жуманалиев деген белгилүү эмгек сиңирген манасчы агабыз бар болчу, каза болуп кетти. Кудай рахматын алсын. Андан кийин бул жакка келгенде Ашыралы, Тууганбай, Эстебес, Замирбектердин баардыгы биздин устатыбыз. Тилиңиздин запкы күндөрү болду беле? Тилибизден запкы жеген күндөр күнүгө болот. Себеби ачуу дагы, таттуу дагы бул тилден кетет. Демек биз баягы сүйлөбөгөн адам, баспаган адам эч качан жаңылбайт жана чалынбайт. А сүйлөгөн адам гана, алдыга жүгүргөн адам гана чалынат. Ар бир запкы жеген жеримде менин ийгилигим бүткөн экен деп кайгырбайм. Анткени мүдүрүлгөн жеримден ийгилигим башталышы мүмкүн. Микрофон.
Ал байке, жеңебиз негизи эле ашканада өзүн кантип алып жүрөт жана Күлчатайды жакшы көрөсүзбү? Күлчатайды жакшы көрөм. Жеңеңер ашканада өзүн эң сонун алып жүрөт. Мен каалаган, мен күткөн тамакты мен айта электе эле билип жасап турат. Сары микрофон. Айылыңызда канча малыңыз бар? Айылымдабы? Айылымда апамдын, атамдын малы бар. Менин ал жакта малым жок. Эгер алар бөлүп берсе, малым бар. Кызыл микрофон. Ал агай, сиз материалдык жактан байсызбы жана ушул жылы фасолдон канча түшүм алдыңыз? Тилекке каршы мен Бишкекте жашагандыгым үчүн фасоль жок. Экинчиден, биздин Талас облусу дегенде фасоль деп түшүнүшү мүмкүн. Биздин ортобузду тоо бөлүп турат, ары көйүзү тегиз болгондуктан фасоль жакшы бышат. А биз тарапка Манас районунда фасоль бышпайт, жалаң акын бышат. Анткени Алымкул Үсөнбаев, Эстебес Турсуналиев, Замирбек Үсөнбаев, Анатай Өмүрканов, Абдылдан Нуралиев, Самат Көчөрбаев, Асанкан Жуманалиев, эң акыркысы мен. Кийинки суроо, сары микрофон. Сизди Россияга жана Казакстанга киргизбейт деп элдер айтып жүрүшөт. Эмне болуп депорт болдуңуз эле? Казакстанга киргизбейт деген сөздү силерден угуп атамын, бирок Россияга киргизбегени чын. Эмне болуп экенин билбейм. Былтыр апрель айына жакын биз Москвага иш сапары менен барганбыз. Жеңишбек байкелер менен чогуу. Барсам аэропорттон кайра артка кайрыды. Себебин сурасам, биз жогору жактан келген мыйзамды, законду гана, буйрукту гана аткарабыз, а калганын сен өзүң териштирип ал деп коюшту. Урматтуу Алым мырза, азыр булар Россия жөнүндө айтып бердиңиз, бирок Казакстанга сизге чын эле жол жабык дешет. Бул социалдык тармактарда да бир нече жолу айтылган нерсе. Анткени сиз Казакстанга барганда Казакстандын президентине жакпай турган деңгээлде төккөн экенсиз. Ошол жөнүндө эмне маалымат айта аласыз? Анысы андай айтыштын болгону чын. Себеби биздин президент жөнүндө ошондой сөздөр, биздин өлкө жөнүндө ошондой сөздөр айтылып атканда, ар бир элдин оозунда намысын коргоого сөзү бар, укугу бар. Ал эми ошондон кийин мен өзүм Казакстандын чек арасына барып көргөн эмесмин. Себеби ал жака барууга муктаж эмеспиз. Анткени Төп Ашу өтмөк деген жолубуз бар. Кичимекениме каттасам Төп Ашу аркылуу каттайм. Бирок Казакстанда ишим болбогондуктан барып көрө элекмин. Эмне үчүн актер эмессиз же режиссерлор киного тартылууга чакырган жокпу? Деги эле азыркы кездеги тартылып аткан кинолорго көз карашыңыз кандай? Рахмат. Эгерде менден актерлук сыпат чыккан болсо, мен сөзсүз түрдө аны үйрөнөт элем. Себеби бул жашоодо биз менен эриш аркак жүрө турган нерсе. Мен биринчи курска келгенде агайым кана алы багы сахнага чыгып, доскага чыгып, бир актердук чеберчилигиңди көргөзчү деди. Көрсөм мен агайымдын жанынан минтип басып өтүп кетип калыптырмын да. Анан бул Туткучевдун коюнунда бирдеке бар экен, колтугунда, менин столума таштайт го десем таштабай өтүп кетти деп тамашалады эле. Ошондон катуу уялып, ошондон бери актерлукка аракет кылып көргөн жокмун. Ал эми азыркы кинолордун деңгээли ооба мындай да ыпыр, чыпыр, чар, пар дегени дагы болуш керек. Ошонун алдын арасында тандалган таза буудайлары дагы болуш керек. Суу куйганда ыпыр-сыпырдын баары калкып туруп суу менен агып кетет дагы, таза буудайлар дайыма түбүндө калат. Бул кинолордун болуп атканы дагы жакшы. Бир кара чекит болмоюн, актын ак экени билинбейт. Азыркы сапаты жок кинолордун жанында өтө сапаттуу, жакшы кинолордун чыгып келе жатканы дагы бизди албетте сөзсүз сүйүндүрөт. Ушинтип олтуруп бышат. Кийинки суроо. Ак үй кайсы көчөлөрдүн кесилишинде жайгашкан? Ак үй болсо Орозбеков көчөсү менен Чүй проспектинин кездешкен жеринде жайгашкан. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Жаңылбай айтсам жаңылбай айта аласызбы? Аракет кылайын. Анда турасыз. Сыбызгычылар сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылайт, сыбызгычылар сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылаганда биз сыбызгыбызды сыбызгы менен сыбызгылабай, ким сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылайт?
Bir kişinin ayтканын уктум эле. Bir аялдын сулуулугу балыктай экен десе, тили балыктай болсо гана дегенчи. Көп мындайды аялдар эле айта албаса, эркектер. Сыбызгылар сыбызгыларын сыбызгы менен сыбызгыласа, эле. Кайра бир жолу айтсаңар, точно айт. Сыбызгычылар сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылайт, сыбызгычылар сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылаганда биз сыбызгыбызды сыбызгы менен сыбызгылайт, ким сыбызгысын сыбызгы менен сыбызгылайт. Сыбызгылар сыбызгыларын сыбызгысы менен сыбызгылайт. Сыбызгылар сыбызгысын сыбызгысы менен сыбызгылабаганда биз сыбызгыбызды сыбызгылар менен сыбызгылабаганда ким сыбызгысын сыбызгылар менен сыбызгылайт? Кезек кийинки суроодо сары микрофон. Митингдерде ырдап жүрдүңүз беле жана бир комузуңуз менен бир ырдап бересизби? Митингдерде кандай кылыппы? Митингдерде ырдап жүрдүңүз беле? Жок, митингдерде ырдап көргөн эмесмин, а бирок силердей жаштарга ырдоодон эч качан качпайм. Комузун бергиле. Бул комуз деген кадимки биздин Токтогул Сатылганов атабыздын өзүнүн чапкан жана өзүнүн черткен комузу. Биз комузду өрүктүн төмөн жактагы бутагы жоон болот деп ошол жагынан чапсак, Токтогул Сатылганов атабыз жогору жактагы бутагынан чапчу экен. Себеби жерден, топурактан канчалык алыс болсо, бутак ошончолук таза болот экен дагы, таза бутактан таза үн чыгат экен. Ошон үчүн бул комуз жогору жакта бутак ничке болгондуктан бул комуз дагы ничке экен. Башынын бир аз кыйшыгын көрдүңөрбү бул? Эмне үчүн ушул кыйшык деп мен таң калдым, көрсө кыл тагып атканда кулактары бирине бири тоскоол болбойт экен. Мына бул жеринде тешиги бар. Ушул тешигинен илмек өткөрүп туруп жип менен моюнуна илип алганда ат үстүнөн ат чуркаса да ат үрксө дагы түшпөйт экен. Анан ошондо токоң жеңинен комузун сууруп чыгып дейт го, чапандын жеңине мындайынан салып алган кезде буга шамал дагы жамгыр дагы тийбейт экен. Анан бул комуз бизге тийди, реставрация кылып жасаттык. Ал эми мунун аркасы ушунчалык капкара, өрүктүн касиети канчалык эскирген сайын өңү карайып, өзү таштай болуп катат экен, ан сайын үнү жакшы чыгат экен. А бул кирилерин тазалаган жокмун, балким Токтогул атабыздын алаканынын тери синген чыгаар деп. Ошол Токтогулдун комузу менен ырдап берейин. Силерди мен эмес, Токтогулдун комузу куттуктап атат, руху куттуктап атат деп кабыл алгыла. Мына бул балдар сынагы менен ап келип алып сынады. Жалаң балдар эмес мугалимдер менден экзамен алгансыңар. Анда биз дагы силерге келдик, мейли ырдасаң ырдап туралы. Колумдагы чертилген Токтогулдун комузу, өзү жок токоң абирок, жаңырып жатат бул жерде. Руху балким добушу, айланайын жаштарым, ачык болсун асманың. Силердей болгон жаштардын биз айтып жүрө берели келечек элге дастанын. Билесиңерби жаштарым, бизден акылмандар кеп айтат, кайталайын нен айтат. Жаштарыңды көрсөтчүң эртеңки күнүң кандайын, сагаң айтып берейин деп айтат. Муну айтып жаткан себебим, ачыгын айтып беремин, жакшы окуп билим алгыла. Силер билимдүү болсоңор келечек жарык дегеним. Анткени билим деген бул өзү ыйык болот экен да, билим деген бул өзү тунук болот экен да. Билимди гана үйрөнбөй, ыйман болсун жанында, ыйман болсун дайыма жүрөгүңөрдө жадыңда. Ошондо дайым силердин келечегиңер кең болот, телегейиңер тең болот. Маңдайыңарда жаалаган ак калпак кыргыз эл болот. Акындардын батасы силерге балкинден болот. Ар бириңерге ийгилик, эсен аман жүргүлө. Жагайларды сүйдүрүп, жалаң бештен алгыла, экинин барын чийдирип. Абдан жакшы, мына ушул азыркы комузуңузга тиешелүү бир суроо, сиздин колуңузга кантип тийип калды? Бул комуз Токтогул районунда 28-жылы
Токтогул атабыз бир тойго келип, ошол тойдо ырдап, ошол бешикте жаткан балага белек кылып кеткен экен. Бул комуздун бак ачылбай, тоодо бир сарай бар, сарайдын жанында бир тамы бар. Ошол тамдын башында арты жарылган, капкактары жок, кылы, кулактары жок, чаң басып жаткан жеринен биздин акын агаларыбыздын бирөөсүнө жолугуп таап алып келген экен. Алар болсо, алы эми ушул сага жарашат болуш керек, сен ушуну кармап чертип жүрчү деп мага тапшырды. Кудай насип буйруган экен. Ушул комузду эч качан жаман жерлерде көтөрбөй, көбүнчө аяйм, сактайм. Той топурга алып барсам мас болушу мүмкүн, башка бирөө болушу мүмкүн, сындырып койбосун деп чоң айтыштарда гана көтөрүп чыгам. А бүгүн силерди жаш балдар дегеннен силерди бир көргөзүп коеюн. Өткөн доор улуу муун менен бүгүнкү жаштардын ортосун байланыштырганга ушул комуз бир көпүрө болсун деген ой менен көтөрүп келдим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, балдардын сынагына сынбайсың программасынын экинчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайрадан жолугушабыз. Алымырза, жанатан бери сиз балдардын суроолоруна жооп бердиңиз. Эми кезекти сизге берсек, сиз балдарга суроо берсеңиз, биз балдардан бир нече жооп алып берсек. Балдарга кандай сурооңуз бар? Мен балдарга башкаларчылап силер жооп бере албай турган суроону издеп, таап, кыйналып, антип суроо бербейин. Жашоого керектүү гана суроо берейин. Акын болгуңар келеби? Бул акындык деген жөн эле кесип эмес. Бул акындык бул элибизде тарыхта келген жана азыркы учурда уланып келе жаткан сиздердей акындар менен бул кыргызды ошо акындарыбыз таанытып келе жатат. Сиздер өзүңүз айтып кеттиңиз, бул кыргыздарда жана казактарда бар депчи. Бул акындык өнөр, бул муну азектеп гана кимдин эгерде кимде ким бунун ошол маани маңызын билген болсо, ошол гана чыныгы акын боло алат. Ал эми биз бул жерде туруп жөн эле акын сизди көрүп эле акын болгубуз болом деген бул сөз өзү эле бул билбейм, сөз жок болуш керек. Ал эми чыныгы акын болом дегендер бул өзүнүн таланты болуш керек да. Дээринен болуш керек адамдын. Бул микрофон. Бул дүйнөдө ыр жазгандын баары акын эмес, сүрөт тарткандын баары сүрөтчү эмес. Андыктан ар бир адамдын бул дүйнөгө өзүнүн таланты жана ошол келечекке болгон үмүттөрү бар болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан андыктан азыр мен акын болом дегенден жаңылышам. Себеби мен деген келечекте бул үмүттөрүм, келечекке койгон кесибим башка. Да, жооп барбы? Акыркы жооп, микрофон берсеңиздер. Алы мырза, мен өзүм акын болгум келет, бирок өзүмдө жок да. Бирок мен эми өзүм чоңойгондо юрист болом, анан сиз азыр Россияга барып кире албай турбайсызбы? Ошонун баарын аныктап, сизди ошол жака киргизип, биздин элдерге ырдап бергендей кылам. Анан ошого сиз өзүңүздүн батагыңызды берип коесузчу. Жаштын тилегин Кудай берет. Ошондой жакшы тилектерди, максаттарды улуу коюп аткан болсоң, сөзсүз тилегиңди Кудай берсин. Анткени силер ар бириңер максат кое билгиле. Бирок силердин койгон максатыңар кимдир бирөөгө зыянын тийгизбеш керек, бир гана пайдасын тийгизиш керек. Биз бир шам сыяктуубуз, ар бир кыргыз баласы. Өзүбүз күйүп түгөнүп атсак дагы айлана чөйрөбүзгө жарыгыбыз тийип туруш керек. Биз колубуздан дагы, тилибизден дагы эч кимге зыянын тийгизбеген адамдар болушубуз керек. Эгер сенин ушундай улуу максаттарың болгон болсо, мен да жанагы айткандай көзүңчө эмес, көзүң жокто сенин артыңдан жана жалпы силердин артыңардан сөзсүз түрдө ак тилектерде болуп турам. Ак тилектерди Андан тышкары
Шайырбек байкеси кечиресиз. Мен жанагы суроону бергенимдин себеби бардык өнөрдүн асты кызыл тил. Бул акындык өнөр кыргыз менен казактын дээринде бар болгондуктан, ар бирибиздин каныбызда бар болгондуктан, бааласак, барктасак, кызыксак, дитти койсок, ар бирибизден дагы чыгып калышы мүмкүн. Булакты көрсөң көзүн ач, кошулсун улуу дайрага, акынды көрсөң сөзүн ач, мемире уксун айлана дейт. Эгерде кимдир бирөөлөрүңөрдө ошондой кызыгуу бар болгон болсо, анда сөзсүз биздин айтыш коомдук фондусу бар. Ошол фондко кайрылгыла. Ал жерде Элмирбек, Жеңишбек, Амантай, Шекербек, Азамат баштаган чоң акындардан таалим тарбияласыңар. Ошондой чоң акындардан таалим тарбия алуу менен ар бириңердин көкүрөктө жаткан жок дегенде төкмө болбосоңор дагы жазмакын, жок бол дегенде сөздү баалаган инсан болуп чыгышыңарга себеп болуп калышы мүмкүн. Мен буну менен ушундай силерди чакырык жазайын деп суроо берген элем. Чоң рахмат Алы мырза. Биз сиз берген суроого жооп алып бердик. Эми келиңиз, сиз бүгүн куру кол келген жоксуз. Өзүңүздүн белегиңизди кайсы суроонун ээсине бересиз? Белегин берип койсоңуздар. Эми комузумду белек кылып берейин десем бирөө эле. Урматтуу менин карындаштарым жана инилерим, мынау жерде басма табак дейбиз, тасма табак дейбиз, жана укма табак дейбиз. Мындайча айтканда компакт диск. Мунун бирөөсүндө Улуттук филармониянын ичиндеги эл ырчысы эстебес фольклордук тобунун бир жолку концерти DVD видеосу менен, ал бирөөсүндө болсо биздин белгилүү төкмө акыныбыз Жеңишбек Жумакадырдын ыйман, адеп ахлак жөнүндө ырдаган жакшы насаат ырлары. Мен атайын муну алып келгенимдин себеби, китепти берсем же башканы берсем, аны бирөө окуйт, бирөө окубайт. Заман өзгөрүп, азыр китептен адамдар китеп окуганга мүмкүнчүлүгү, убакыты жок калган заман, анткени убакыттын берекеси кеткен учур. Ошол учурда силер жөн гана машинада кетип баратып, пробкада тыгында туруп, угуп койгонго боло тургандай кылып, силерге заманбап белектеп алып келгенмин. Ар бириңерге бирден белек бергим келип атат. Бирок мен ойлойм, менин силерге жанатан бери ак тилек айтып ырдагандарым, силердин аркаңардан бере турган ак тилектерим силер үчүн белек болсун деп. Бирок ушуну 3 кишиге 2ден бөлүп берейин. Жана сыбызгы боюнча бир суроо берип мени жаңылдырды эле. Жакшы, ушул кыздын тилинин элпектигине, жумшактыгына баа бердим. Ошон үчүн биринчи белегимди сизге берейин. Сиз алып коюңуз. Мен ойлойм, өзүңүз угуп бүткөндөн кийин жаныңыздагы досторуңузга, жолдошторуңузга дагы угузасыз деп. Экинчи суроону ким берди эле? Жана мени автобуста өзүмдүн жашымдын өзүмдүн канча экенин билбей калганымды айткан чоң кыз бар эле. Муну сизге берейин. Сиз дагы айланаңыздагыларга дагы угузасыз. Биз жакшы вирус сыяктуубуз. Вирус кирген жерде айланасын булгап жиберсе, биз кирген жерде айланабызды тазалайбыз. Ошон үчүн силер дагы айланаңардагылардын бардыгына өзүңөргө каалаган жакшылыкты аларга дагы каалап, аларга дагы угуссаңар, бул жакшы болот. Үчүнчү суроону ким берди эле? Жана менин эң жакын адамым болгон апамды эстетип бирөө суроо берди эле. Жакын адамыңыз ким деп. Сизге апамды эстеткендигиңиз үчүн сизге дагы. Чоң рахмат Алы мырза. Анда балдар менен коштошуңуз, мен сизди кайрадан босогодон күтөм. Урматтуу инилерим, карындаштарым, чоң рахмат силерге суроолоруңарга кызыгып бергениңерге. Мен силерден келечекте улуу адамдардын, инсандардын чыгышын каалайм жана күтөм. Жакшы калдыңыз.
сахнада миңдеген адамдардын алдында ырдайсыз. Ал жердеги сүрдүбү же бул жердеги балдардын сүрдүбү экен? Мен эч жашырбай чынымды айткым келип отурат. Эгерде чынымды айтсам, а дегенде биринчи кирип келгенде мен балдардан сүрдөп келген болчумун. Бирок аягында мен балдар менен ушундай сүйлөшкөнүмө ыраазы болуп, жан дүйнөм арууланып, тазаланып, канчадан берки чогулган бир моюнумдагы жүктөн жеңилдегенсип бара жатамын. Анткени мен шаарга студент болуп келгенден баштап 8 жыл бала бакча кайтарып иштеп, балдарга жакын болуп калыптырмын. Ошол нерсенин баарын ушул балдар кайра эстетишти. Алы мырза, анда келиңиз. Биздин балдар сиз жөнүндө кандай ойдо калышты? Урматтуу аудитория, урматтуу балдар, келиңиздер, сиздердин оюңуздарды угуп көрөлү. Сары микрофон. Менин оюмча, Алы мырза бизге бүгүн берген суроолорубузга так жана кызыктуу жооп берди. Биз берген суроолорго кыйналбай, өзүнүн мындай айтканда, өзүнүн ичинен чыгарып, өзүнүн ичинде эч нерсесин жашырбай бизге так жооп берди. Жана ошондой эле Алы мырза, сизге кааларым чынден соолук, узун өмүр, ушинтип эле Кыргызды алдыга чыгарып, элге таанытып жүрө бериңизди каалайм. Кийинки ой пикир. Сары микрофон. Алы Туткучев, бүгүнкү биздин жолугушуубуз абдан кызыктуу болду. Ар бир жообу ушунчалык мазмундуу жана ушунчалык эссе каларлык болду. Жана сиздин колуңузга бекеринен эле Токтогул атабыздын комузу түшпөптүр. Дайыма ушул комузду барктап, даңктап, Кыргызды чет элдерге өзүбүздүн акындык жана комуз жаатынан таанытып жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Алы мырза, балдардын ой пикирин уктуңуз, балдардан каалоо тилектерди алдыңыз. Келиңиз, программаны жыйынтоо үчүн кезекти сизге берсек, ал үчүн сизде 30 секунд убакыт бар. Мага бүгүнкү эфириңер дагы жакты. Эмнегедир буга чейин көртүрлүктүн артынан чуркап жүрүп маани берген эмес элем. Бүгүн келгениме силерге дагы жана өзүмө дагы ыраазы болуп сүйүнүп калдым. Ал эми мен бул балдар менен чынында коштошкум келген жок, коштошкум келбегендиги үчүн араңардан акын болгуңар келсе биздин Айтыш коомдук фондко келгиле. Анткени биз силер менен дайыма байланышта болуп тургубуз келет. Эскерте кетсем, бүгүнкү балдардын сынынан төкмө акын Алы Туткучев өттү. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки программада дагы бир кызыктуу инсан менен жолукканча аман туруңуздар.